Профайлинг деген эмне, сиз эмне менен алектенесиз? Адамды тышкы келбетин анализдеп, сүрөтчөсүн түзүү, калпты билип таануу жана аныктоо. Калп айткан адам көп эретте сол колу менен кол шектемдери көп өйт. Оң жак бетин көрсөтүп сүйлөйт. Мурду башын кармалайт. Эркектин сүйүүсүн ойготуу да, туурабы? Эркектин сүйүүсү пайда болсо үй бүлө бактылуу болот, балдар бактылуу болот, үй бүлөлөр ажырашпайт. Эпилептоидный муж ал баягы аябай кызганчаак болот, аябай контролер болот. Ал жана эмени аял кишини басмырлап турат. Эмес, эркекке ыңгайлуу болсо, эркек дагы бактысыз. Эркек дагы улам бир аял алам деп өзүн издеп жүргөндөр эмне себептен? Үйлөнүү маалында учет темперамента жок, учет психотипа жок. Булар баягы чечкиндүү, анан мындай революционер деп коет. Эльвира Сурабалдиева. Бетинен окудуңуз. Да, тышкы келбети боюнча, сүйлөгөн сөздөрү боюнча, өзүн алып жүргөнү боюнча. Аида Салянова. Саламатсыңарбы, урматтуу достор? Менин атым Айнура Сагынбаева. Мен врачмын, дерматолог, косметолог, психолог, сексолог. Бүгүнкү менин подкастымда абдан кызыктуу конок болду. Бул адамды көптөн бери чакырайм деп, анан силерди түшүнөбү, түшүнбөйбү, даярсыңарбы же даяр эмессиңерби деп ойлонуп, жок, чакырайымчы. Айымдарга бул маалымат сөзсүз керек. Менин максатым айымдарды бактылуу кылуу. Менин максатым айымдарга мотивация берүү. Демек, сіздерге керектүү маалыматтын баарын беришим керек. Бүгүн конокто Арсланбек Камчыбеков агай, психолог, профайлер. Профайлер десе баары түшүнбөй калат да, эмне деп. Айнура Сагынбаева кызыктуу болгон психолог кандай болду экен деп таң калышат болуш керек. Профайлинг деген эмне, сиз эмне менен алектенесиз? Эмне үчүн башкача кесибиңиз? Профайлинг боюнча мен кыскача маалымат берип кетейин. Профайлинг бул адамды тышкы келбетин анализдеп, турган отурганын, сүйлөгөнүн, анатомиялык өзгөчөлүктөрүн карап туруп, сүрөтчөсүн түзүү, психологиялык сүрөтчөсүн түзүү. Экинчи бир маселеси профайлинг бул калпты билип таануу жана аныктоо. Адамдын жүрүм турумун карап туруп прогноздоо, жүрүм турумун прогноздоо. Кандай кадамдарга барат, барбайт, күчтүү жана алсыз жактарын. Профайлинг негизи өзү 19-кылымдын экинчи жарымында Великобританияда пайда болгон. Соттук медиктердин жумушу боюнча ушу адамдын белгисиз кылмышкердин сүрөтчөсүн түзүүдөн башталган профайлинг. Азыр профайлинг бул дүйнөдө, Европада, Америка Кошмо Штаттарында, Израилде атайын кызматтар, укук коргоо органдары, таможня, аэропорттордо, банктарда колдонулат, кеңири колдонулат. Профайлинг бул маңдайында отурган адамды карап туруп, ыкчам түрдө психологиялык сүрөтчөсүн түзүү. Демек, жашоодо керектүү нерсе экен да болчу профайлинг. Айбадан. Бир убакта мен психологияга аябай кызыккам, аз деле кызыгам, бирок азыр мындай кесип катары эмес, өзүм үчүн да, бир убакта кесип катары кызыккам. Сексология, адамдын сексуалдуу өзүн алып жүрүшү, мотивдери, эмне үчүн буну кылып атат, эмне үчүн буну кылып атат деп. Психология менен сексология негизи аябай мындай тыкыз байланышкан турбайбы? Анан айымдарга мен мынтип айтчумун да, айымдар, эркек мени сүйбөйт, эркек мени карабайт, күйөөм мени унутту, күйөөм мага көңүл бурбайт деген аябай көп таарынычтар болот да айымдардачы. Мен аялдар менен көп иштейм да, аудитория. Жашоо, Турмуш. Мен мынтип айтчумун да, айымдар, силер мындай сүйдүрөм деп аракет кылганыңар бул туура эмес. Силер күтүүңөр туура эмес. Силер кантип сүйдүрсөңөр болот? Мимикаңар менен, өзүңөрдүн мисалы жесттериңер менен, отурган дени кыймыл, невербалдуу алып жүрүү. Профайлинг ошол дагы кирет да, туурабы? Адамдын тышкы келбетин окуп билүү да, таануу. Мимикасы кандай, эмоциясы кандай, ушул эмоциялар канча чындыкка ал келет, же болбосо калп эмоциялар болобу. Ошол боюнча да карайбыз да. Жашоодо мисалы сиздин жашооңузда жардам береби? Менин кесибим профайлинг. Мен өзүмдүн жашоомдо, жеке жашоомдо абдан эле пайдасы болду да. Мен ушул эмени үлгү катары айтам. Мен эки кызымды, улуу кызымды, ортончу кызымды, анан
кичүү баламды ушул профайлинг колдонуп үйлөнтүп жарыянттым да. Себеби дегенде баягы профайлингде адамдын тышкы анатомиялык өзгөчөлүктөрүн карап мындай айтса болот да, мүнөзү кандай, эмне алсыз жактары, күчтүү жактары. Жарайбы келиндикке, жарайбы күйөө балага деп. Мен кичүү келинимди алып атканда карап сүрөттөн айткам, да, алабыз, сразу эле алабыз, эмне дегенде тышкы келбети боюнча профайлингдин бүт принциптерине дал келбеген да. Опасно, мындай кайната опасно. Улуу күйөө баламды жаңыдан тааныштырып мага айтып атканда сразу эле көрүлүп аткан, да, алабыз деген. Ортончу кызым да турмушка чыгып атканда көп карап эле айтканда болот депчи, бизге болот депчи. Баягы тышкы келбеттен көп карап мындай маалымат алса болот да. Мисалы кызганчаактын эмне билгизет, кайсы белгилер? Кашы кыска түрдө, анан аябай мындай эме да, жесткость деп коет эле. Катуу. Да. Короткие брови, анан кыска түрдө, катуу. Щеткада болуп турган. Эркектики да, аялдыкы да. Эркектики да, аялдыкы да. Ушул аябай абдан эме да, мындай мүнөздүү болушат мындай. Кысканчаак, ачуу мүнөз, тез ачуусу келген. Мисалы адамда бул жерде маңдайында эки эме бұрыш турса, мындай үйдө вертикальный деп коет. Требовательность дейт. Көп талап коет. Көп талап кылган, анан бат тез ачууланган киши дейт да. Аял кишини мисалы эгерде мындай кичине ичкерээк болуп, анан уктуураак болуп турса, аябай эмелери ирке аял дейт. Ирке аял. Мени айттыңыз. Мени айттыңыз. Көп мындай. Мисалы сиздин көп тышкы келбетиңизди караса сразу эле айтып бериңизчи мени айтып бериңизчи. Мен карап туруп эле айтам. Интеллект жагынан бай адам. Кандай көрүнөт? Да, эме бийик, анан жазы келет. Мындай бийик жазы келет. Стресске аябай туруктуу. Кайсы жер? Бу жак. Да. Жабыс болуш керек. Да. Алыс болуш керек. Да, алыс болуп турат. Алыс болуп. Бирок байкоолук эмеңер мындай кичине слабыраак. Каяктан билдиңиз? Широко глаза расставлены. Мен бир барган жеримди унутуп коем. Да, вот есть. Анан көп иретте эмоцияларды өзүңүздөй чарабай сактайсыз, өзүңүзгө көп. Анан мүмкүн башка бир жалгыз жерге отуруп алып, эмоциялардын баарын чыгарып, өтүп алып, анан кайра элге чыгасыз. Унуткам да? Да, есть. Каяктан билдиңиз? Ну, это вот расставленные глаза. Мындай эки көздүн ортосу алысыраак болуп турат, э? Упрямство дейт, аябай кежилдик есть. Каяктан? Кулакпы? Делден кулакпы? Щеки дейт, властность дейт. Үйлүүлүк абалда мындай эме жетектегенге умтулган адам дейт, жетектегенге. Эрдиңиз дагы бир ирет айтса, бул баягы человек умеет убеждать дейт. Аябай ораторлук, чеберчилик эмеңиз өнүккөн баары есть. Сөздүн күчү бар да? Да, есть. Ну, вот примерно, да, вот пока вот оперативный режим, да. То есть адамды көрүп туруп эле, бул адам мындай экен деп айтып койсо болот. Примерно, болжолдук психологиялык сүрөтчөсүн түзсө болот, болжолдук. Сиз ошо атайын аскер кызматтары деп коебу, кандай спецслужбаларда, ошолордо атайын кызматтарды үйрөттүңөр, жанагы милиция, тергөөчүлөр, таможенниктер. Азыр кимдерди? Банкирлерди? Азыр банкирлер, банковский сотрудниктер, булар жанагы кредитный специалист деп коет. Бериш керекпи же бербеш керекпи? Кредитти берсе болобу, ушул адамга ишенсе болобу же жокпу депчи. Партнерлор менен иштегенде, бизнес жолугушууларда. Анан жана эме деп коет, HR деп коет, работа HR. Это подбор кадров, кадрларды тандоо. Бул адам кандай болот? Жакшы иштейби? Жакшы иштейби, же болбосо алсыз жактары, күчтүү жактары. Анан жүрүм турумун прогноздоо. Өзүн кандай алып барат, кандай эметпейт, ушундай. Көп суроолорду чечсе болот да, ушу профайлингдин эмелери менен, аспаптары менен, инструменттер.
Түшүнүктүү. Мисалы бетинин карап баарын билип көрүп койдуңуз. Анатомиялык Өзгөчөлүктөрүн билип койдуңуз. Эми азыр баары эле ботокс алган, вот ошо ириндерин ботокс жагы чоңойтулган. проблема, да. Меники подтяжка бар. Ошону кичине адаштырып койсо болот экен сизде. Адаштырса жок, биз сразу эле байкайбыз, что ботокстер бар депчи. Өзгөрүлгөн. Биз анализдеп аткан сразу айтабыз. Бул адамда ботокстер бар депчи. Ошондуктан мимикалык мындай кыймылдары проблемалыраак болуп калды депчи. Сразу эле байкайбыз, айтабыз, да. Бетиңерден окубасын десеңер, ботоксту көбүрөөк сайдыргыла кыздар. Башка мындай профайлингдин башка жагын алып көрөлү да. Бетти окубай, аялдын невербалдуу, вербалдуу эмес коммуникациясы. Мисалы, аял киши бөлмөгө кирип келгенде сиз эмнени байкайсыз биринчи? Мындай профессионал катары, адискөй катары. Биз сразу карап туруп айтабыз, психотипи. Психотип. Кайсы психотипти бул? Кантип байкайсыз? Психотип болсо тышкы келбети, турган, отурганы, мимикасы, эмоциясы, Мисал? кол шилтемдери. Мисалы, сизди алсак, эпилептоидный психотип дейт. Психотип бул баягы башкарууга умтулган адам, контролер, управленец, менеджер катары жакшы киши. Эгерде эметип истероидный психотип деп коет, бул аялдын психотипи истероидность деп коет. Эмоцияга берилген, артистизм. Мындай жагынууга аябай жакын адамдар. Человек умеет преподнести себя. Ойногонду билебиз. Да, это есть дейт. Ушул психотипте, истероидный психотипте биз көрүп психотипин айта алабыз. Кайсы эмеде кесипте бул адам жакшы иштеп берет депчи. Мисалы, творчествода как раз сиз өзүңүз творчество адамсыз, ошого жакынсыз психотип боюнча. Рекламада, продажага жакшысыз аябай. Дегенде психотипиңиз ошого жакын. Ким Кардашьян айтыңызчы? Ким Кардашьян ана истероидность. То есть психотипти билсе адам ийгиликке кантип жетсе болот. Кайсы жагы күчтүү, ошол жагын, кайсы жериң алсыз, кайсы жагы күчтүү, ошо күчтүү жагын күчтөөлөнтүп, анан биз ийгиликке жетсек болот экен да. Мисалы мен сиз айтпадыңызбы, менде жанагы параноик жок депчи, паранояльность жок. То есть мен диктатор болуп, мынтип өзүмө алып анта албайм. Менде шизоид жок дедиңизби? Шизоидность бар. Шизоидность бул деген эме деп коет, чеберчилик. Чеберчилик. Бирок менде көбүрөөк истероид, анан эпилептоид дедиңиз. Бирок мен мисалы ошол эле акча табуу жолунда мен эмне үчүн айымдар сиздерге түшүндүрүп атам. Баарыңар эле акча табам деп умтуласыңар. Азыр мындай ар бир аял, ар бир эркек акча табам, кантип акча табам, кандай бизнес жасайм, баламды кандай кесипке берем деген ойдо жүрөт да. Анан туманда да баарычы, мынау жакшы экен, буга беришибиз керек экен деп эле. Ошо психотиптерин билип, күчтүү жагын күчтөлөнсөк жакшы болот да. Мисалы мен Ким Кардашьяндын жолун таңдасам болот экен да. Туурабы? Бирок мен Павел Дуровдун же Трамптын жолун таңдай албайт экен. Менин психотипиме бул туура эмес экен. Туурабы? Ооба, дал келбей калат да. Ошо психотиптеги сапаттар эме болот да, мындай. Жок менде. Менде жок ал сапаттар. Окей, айымдар жөнүндө сөз болуп атпайбы? Мындай отурганынан, осанкасынан, басканынан аял өзүнө болгон ишенимди, өзүн аял сезгенин байкаса болобу? Байкаса болот. Кантип? Эми биз профайлингде мындай белгилери бар да. Манипуляция деп коет. Ошо манипуляцияга биз үйрөтөбүз. Аял кишини, эркек кишини үйрөтөбүз. Кантип караш керек, кантип отуруш керек, кантип өзүнө көңүл буруш керек. Бир-эки сөз айтып коюңузчу, кантип караш керек? Мына толтура деген айымдар кулактарын мынтип кашты да. Мисалы, эмеде мындай көз карашы. Биз профайлда айтабыз, эгерде сен кааласаң, маңдайында отурган адамды мындай эметип, мындай өзүңө тартып, сүйдүрүп саласың. Да, эметсеңер, караганда эме деп коет, интимный взгляд деп коет. Взгляд гейши. Да. Это ниже носа. Это район губ, район рта. Потом корпус тела дейт. Корпус тела алдыга умтулган, ачык жестикуляция, да. Көздүн характери мындай өтө ачылган,
тон голоса можно менять. Тон голоса можно менять. Ылдыйраак Можно, кылып да. сүйлөп. Можно все время какие-то жесты выполнять, те, которые будут привлекать. Да. Заострять внимание собеседника на красоте своего тела, там, демонстрировать. То есть много көп эмелер, белгилер бар да. Ошого биз ушундай үйрөтсөк болот. Биз манипуляцияга үйрөтөбүз. Профайлингде биз үйрөтөбүз калпты билип таануу, аныктоо. Вот. Белгилери көп. Мисалы калп айткан адамды кантип мындай эң мындай Белгилери эң мындай жеңил. Калп айткан адам көп иретте сол колу менен кол шектемдери көп өтөт. Эмне дегенде оң жак мээнин оң жак бөлүгү творчество. Бул буяк эме деп коет да, чыгармачылыкка ответственный анализ. Оң жак иштесек, сол жак. Сол жак менен көп иретте эметет. Анан биз калп айтып аткан адам көп иретте оң жак бетин көрсөтүп сүйлөйт. Эмне дегенде калп деген сол жакта. Сол жакта. Көп иретте мурду башын кармалайт. Эмне дегенде стресс абалында колу өзү мурунга кетет. Бирок мен деле мынтип мурдум кармала берем, бирок чын айтам да. Привычка. Мүмкүн сизде привычкадыр ал, привычкада. Мында калп айтып аткан адам көзүн жашырансып, мына мурдун кармалап мындай эмелет да. Билл Клинтон баягы сотто Моника Левинский боюнча сурактап отурганда 26 жолу мурдун ушалаган. 26 жолу. Калптын белгилери көп, аябай көп. Где-то 200дөн ашык белгилери көп. Сөз аркылуу, мимика аркылуу, кол шилтем аркылуу, поза аркылуу көп. Тон голосу, үндүн бар тонун байкаса болот да. Белгилери көп аябай. Бизде көрүп турган айымдарда бир суроо жаралды. Мен сезип атам да аудиториямдачы. Сиз айттыңыз го, аял эркекти сүйдүрүш үчүн мындай интимный взгляд жана башка нерсе. Бирок мындай болушу мүмкүн да, эркекти кантип сүйдүрүп, аял кылып алам деп сүйдүрүү бул бир жөн. Анан жөн эле ойноп, күлүп, ал бөлөк. Ошонун ортосу айырмасы кандай? Мисалы, интимный взгляд кылса эркектин ою дароо кетет да. Бул мени каалап атат, бул деген макул, бул деген мындай катнаш болсо болот. А ошо сүйдүрүп, бирок жаман ой кетирбеш үчүн кандай? Психотипи боюнча эле мындай психотип боюнча тандаш керек адамдычы. Психотиптерди үйрөнүш керек. Психотиптерди үйрөнүш керек. Көп иретте мындай эпилептоидный психотипи бар эркектер мындай истероидный психотипти аялдарга мындай эмелешет, умтулушат. Аларга жагат, эпилептоидный эркектерге истероидкалар жагат. Эмне дегенде татынакай, өзүн карашат, эметет. Бирок минустары, истероиддердин психотиптеги аялдардын минустары бул деген эме деп коет да, мындай жеңил ойлук. Легкомысленность. Жалжаке. Да. Флиртке жакын болот. Анан калпты жеңил айтышат. Калпты айткан менен, жеңил айткан менен мындай эч эме жок да. Күнөө сезбейт өзүнчү. Минустары бар. Плюстары бул эме психотиптин, истероидный психотиптин аябай чыгармачыл адам, творческий адам. Рекламада, сатууда, продажада иштесе болот. Эң эме психотип, эркектерге жакын психотип бул эмотивный психотип. Эмотивный деген бул уялчак, көп сүйлөгөн, мындай эркектерге жагат ошол. Да. Жагат. Анан мындай эме деп коет да. Ушул психотипти өзүн турмушун эмесин, жашоосун садагага чаап берет. Ради семьи деп. Жертва болуп берет. Да, жертва. Алар параноидтерге жагат, паранояльность жок, жакпайт. Кимге жагат? Паранояльность бул деген лидерство. Лидерство. Элди алдыга умтулуп, мындай алдыга сүйрөп. Аларга кандай жагат? Мисалы, дүйнөлүк лидерлердин көбү дүйнөлүк лидерлердин мындай көбүнчө көп иретте эмеси, үй бүлөсү жок. Аларда семья болсо дагы бул формально да, семьясы болот. Алсак мына Владимир Путин, Ленин. Алар аял менен, бир аял менен жашай албайт. Жок, жашайт, но бирок формально эле да. Аларда башка ойлор бар. Дүнөө жүзүнө мореке эме коомдо болуп аткан эмелери.
аял ал үчүн инструмент. Да, инструмент катары. Да, не более. Бирок стероид дедиңиз, мен жеңил ойлуу эмес. Жок. Бул истероидность эме деп коет, мындай здоровая истероидность дейт. Нормальная истероидность. Но есть истероидность извращенная такая. Биз психиатрияда окуганбыз, истероидный деп. Да. Бул баягы психиатриядагы диагноз катары, но бул мындай аты эле, жөн эле аты, истероидность, эпилептоидность, шизоидность, да. Но никакого отношения к диагнозу не имеет. Это бул баягы психотиптин аты. Ошого жакын дейт да. Склонность есть дейт. Ошого жакын дейт. Өзүңөн эмнени өнүктүрсөң ошол жакка кетесиң да. Эгерде сен истероидный болуп ошо мээңди өнүктүрбөй ошол жакка актерлук чеберчиликти өнүктүрсөң ошол жакка кетип каласың, туурабы? Ошол үй-бүлөлүк абалда тандоо алдында психотипин карап туруп, учет кылып, мындай эметсе болот да. Эки эпилептоид, күйөөсү аялы эки эпилептоид үйдө жашайт, бирге жашайт, оокат кылышат, бирок бири-бирине мындай эме жок, уступка жок да, лидерство болуп турат. Экөө тең бири-биринен эметип турушат, турат. Мындай эмелер көп болот, жаңжал көп болот, конфликт ситуация көп болот. Эң жакшы үй-бүлөлүк абалга психотип бул баягы эмотивность, тревожная мнительность. Ушулар жакшы да мындай. Тревожная мнительность, женщина в себе не уверена. Она все время сомневается. Ушул эмеси эркекке Ал любой менен жашап кете берет деп коебуз. Жашап кете берет. Биздин кыргыздын айымдарынын көбү ошо экинчи психотип болуш керек деп ойлоп атам. А мен болсо бир аз стероидди кошкула деп атам да, анткени баары бир стероид мындай искусственно кошсо болот. Да, искусственно. Анткени бул деген баары бир аң сезим менен ойноо да. Эркектин сүйүүсүн ойготуу да. Туурабы? А эркектин сүйүүсү пайда болсо үй-бүлө бактылуу болот, балдар бактылуу болот, үй-бүлөлөр ажырашпайт, туурабы? Эркектердин көбү эле ошо стероидныйды баары бир аз жашоодо талап кылат болуш керек деп ойлоп атам. Көп иретте да мындай көрүп кызыгат, стероидный айымдарга көп иретте кызыгат. Бирок мындай үй-бүлөлүк жашоого мындай түбөлүккө коркушат. Эмне дегенде эмеси көп, эркелегени көп болот, каприз көп болот. Анан жеңил ой болот мындай. А мисалы мына аял менен күйөөсү көп жашап атат. Эмотивный психотип, тревожный психотип деп коебуз, жертва, баш ийип берет, күйөөм деп мынтип эметип турат, өзүн унутуп коет. А бирок ошол үй-бүлө деле бактысыз болуп атпайбы? Күйөөсү деле бактысыз, аял деле бактысыз. Мына бизде калп айтпайм, менде жабан аудитория айымдар, мына 80-90% кыргыздын үй-бүлөсүндө ошондой айымдар жашайт. Тревожно мнительныйлар. Эмне үчүн алар бактылуу эмес? Эркекке ыңгайлуу болсо, эркек дагы бактысыз. Эркек дагы улам бир аял алам деп өзүн издеп жүргөндөр эмне себептен? Сиздин оюңуз? Баштан деле мындай темпераментине, учет темперамента жок ушул. Эмедечи, үйлөнүү маалында учет темперамента жок, учет психотипа жок. Мындай бири-бирин билбей дал келеби, келбейби? Сырткы көрүнүштөн көрүп эле татынакай экен, татынакай сүйлөйт экен, жакшы мага гүл берди, тиги берди, ухаживать, умеет ухаживать эле болду, чыгып алат. Анан башталат жашоодо. Эпилептоидный муж ал баягы аябай кызганчаак болот, аябай контролер болот. Ал жана эмени аял кишини басмырлап турат. Анан обязательно бул брак распадется. Психотипти билиш керек экен. Бирок жанагы суроого кайтайлы да. Мисалы турмушка чыккысы келген айым. Өтө жанагындай сексуалдуу сигналдарды бербей, бирок эркекти сүйдүрө турган сигналдарды бир-экөөчөн айтып кетиңизчи. Мындай конкреттүү практикалык кеңеш болсун да. Мындай скромность. Өзүн талап жүрүп. Бейман. Да, скромность, анан естественность. Жөнөкөйлүк. Да, жөнөкөйлүк, естественность. Это всегда табигый болуш керек айымдар. Табигый болуш керек. А биз жагынабыз деп аябай башкача болуп калабыз го. Эркекти коркутат, ал жанагындай эметип мындай өзүн эме өтө башкача жасалмагы болуп. Жасалмалса ал коркутат. Жаным, солнышко деп сүйлөгөн болбойт. Бул баягы эмеге кирип кетет да мындай неестественное поведение деп коет. Бул чөтө не то. Табигый эме жүрүм турум эмес да булчу. Ал наоборот кайра коркутат. Мындай скромность
кийингени, басканы, турганы, сүйлөгөнү бүт баары эгерде табигый болуп атса, естественно болуп атса, анда кайрадан набрат тартат да. Кызыктуу. Мындай адам аял киши мисалы кээ бирөө көп эле айымдар өздөрүнө мындай ишенбейт да. Менин ооба, неуверенность, мен суумунбу, мен чын эле жаганбы деп мындай анан эркектен эле издей беребиз да бизчи ошончу. Качан ал мага айтат, айтып койсо мен сулуумун, айтпаса мен сулуу эмес деп. Анан ошондой бир сигналдар барбы профайлингдечи, мисалы өзүнө ишенбеген аялды кантип көрсөңөр болот? Өзүнө ишенбеген адам бул баягы мимикалык жактан мисалы ордун алсак, уголки губ опущены биздердин. Депрессиябыз да, есть уголки губ опущены. Анан кашын карасак мындай түзүлүшү мындай эме да, домиком деп коет мындай. Базовый эмоция печаль деп коет, ошончу да. Кайгы капага баткан эмоциясы болот. Үчтөмдүк кылат да бул эмеде. Анан үнү, бастан турганы, кийингени да ошол депрессияга андай малынган адамдай болуп турат да. Андай адамдан эркектер качат. Естественно качат. Эпилептоидный аял кишилерден эркектер коркот. Эмне дегенде алар баягындай лидерство басып салат. Эң эме да мындай идеальный психотип есть эмотивный, эмотивный да, больше эмотивность. Эмотивность привлекает. Албетте, сизге эркек катары эмотивный жак. Потому что он мягкий, удобный. Да. Больше да, мындай, она домашняя. Она домашняя больше. Сиздин жолдошум ана эпилептоидный склада. Мы дома, да, оба. Эпилептоиды. Да, она козерог, да. У нас имя равноценность. Сиз да эпилептоидсизби? Да, я эпилептоидный склада. Я эпилептоидного склада. Окей, айымдар. Биринчиден өзүңөрдү мындай жакшы изилдеп көрүшүңөр керек экен, кайсы жагыңар күчтүү, сиз кимсиз, эпилептоид, там жанагы истероид, кайсы жагыңарды күчөтүш керек экен. Бай болом десеңер, ийгиликтүү болом десеңер, эркекти сүйдүрөм десеңер, билбейм. Силердин оюңарда ийгилик эмне болсо, ошол ийгиликке кантип жетем десеңер, сөзсүз өзүңөрдү жакшы таанып билишиңер керек. Ошол ийгиликке жетиш үчүн ошол мисалы паранояльный психотиптер. Ошолду эмесин жүрүм турумун эметиш керек да, копировать этиш керек да. Искусственный көрсөтсө болот. Бирок бул мындай эң негизгиси табигый эмелер, белгилер эме да, признактар оцениться да больше. Ооба, кандай төрөлсөң ошону ойногон жеңил да. Да. Эми болсо мындай эме жөнүндө сүйлөшөлүчү, ийгилик жөнүндө сүйлөшөлү. Успех. Дүйнө жүзүндөгү лидерлер кайсы психотипте? Дүйнө жүзүндө лидерлер мына саясатчылар. Саясатчыларды алсак. Бул Владимир Путин, Обама, Ангела Меркель. Ушулардын баары паранояльный психотип деп коет. Булар лидерлер. Лидеры нации, да. Лидеры нации булар. Алар кандай болот? Булар баягы чечкиндүү, анан мындай революционер деп коет, эмеси боюнча, духу боюнча да, революционер. Кандай көрүнөт бул? Базалык эмоциясы булардыкы эме деп коет, мындай уверенность, базалык. Өзүнө болгон ишеним. Сүйлөгөн тон болосо, кийинген, басканын баары бүт баягы мындай уверенность деп коет да. Анан ойлору, идеялары мындай баардык нерсени мындай эме деп коет да, девизи бар булардыкы. Же болсо баарын алам дейт, же болсо эчтеке кереги мага жок дейт да. Ушул девиз да. Или все, или ничего дегендей да. Биздин лидерлер кайсы психотипте? Биздин лидерлер сиз жазгансыз бир убакта. Кыргыз саясатта бар эпилептоидный, гипертимный психотипы есть. Параноялдык психотиптер кыргыз саясатта мүмкүн тарыхты алсак, Курманжан Даткада бар. Кантип көрдүңүз? Курманжан Даткада бар. Эмне дегенде мындай сүрөттөрүн, архивный сүрөттөрүн да карап эметсе, аябай мындай сырткы келбети уверенный адам. Отурганы, жана атта эле отурганы канча бир топто мындай посадкасы, осанкасы турганы, анан сүйлөгөн сөздөрү мындай эме да, действительно эл үчүн өзүмдүн баламды садагага чалам депчи.
ушундай ойлору бар, идеялары бар. Буну жалаң гана паранояльный психотиптеги адам кыла алат да. Азыркы заманбап саясатчылардан ким бар ушу паранояльный? Паранояльный психотип десек, могу азыркы саясатчыларда Эльвира Сурабалдиева. Бетинен окудуңуз? Да, тышкы келбети боюнча, сүйлөгөн сөздөрү боюнча, өзүн алып жүргөнү боюнча. Аида Салянова. Эркектердин арасында паранояльный психотип деген жок. Көбүнчөсү эпилептоидный оскалада. Управленецтер. Да, управленцы. Они хорошие менеджеры, управленцы, контролерлор жакшы, аябайчы. Биринчи, экинчи позицияда иштей алат бул адамдарчы. Но паранояльность бул политикада жакшы нерсе да. Эгерде биз стероидтерди алсакчы дүйнө жүзүндөгү, вот кимден баштадык, Ким Кардашьян? Кардашьян. Дагы ким? Көп иретте могу шоу-бизнестеги адамдар. Бир туу чокусуна жеткен адамдар да, ушулар шоу-бизнестечи. Көп эле, Көп. Шизоидтер ким бар? Шизоидте бул баягы композитор, сүрөтчү, художниктер. Бир Адис да? Ооба, Адис катары. Мындай кыргызча айтсак, жалпак тил менен Илон Маск, Павел Дуров. 99 эмес, 101. Илон Маск, Павел Дуров, Цукерберг. А биздечи барбы ушундайлар? Шизоидность бизде бармы? Көп эретте жанагы белгилүү программисттер, художниктер. Мисалы, эмечи, ким эле бизде? Табылды Эгембердиев. Да. Да, вот айтсак болот, да, шизоидность есть, эпилептоидная шизоидность есть. Он прекрасный был управленцем. Шизоидность — это творческость. Шизоидность, аныкы көбүрөөк шизоидность Да, это творческость. Көбүнчө эркектер болот экен да? Көбүнчө эркектер бар, аялдар деле бар. архитекторлор, белгилүү дүйнө жүзүндө. Композиторлар. Түшүнүктүү. Наукада иштегендер, илимде иштегендер көбүнчөсү. Дагы кайсы психотип бар? Есть эме деп коет, депрессивно-печальный деп коет. Барбы белгилүү адамдардан? Белгилүү адамдардан жок андай. Белгилүү адамдар. Таза психотип жок да, 100%. Аралаш. Бул баягы аралаш болот. Бирок процентном соотношении алса, ошол психотип үстүндүк кылат биопсихотип. Основной базовый болот, калгандары мындай сопутствующий деп коет да. Эмотивчи барбы биз белгилүү адамдар? Дүйнө жүзүндө Кыргызстанда. Эмотивтер, так, эмотивность. Бул баягы динге жакын адамдарда болот эмотивность. Депрессия, покорность, Да, мындай. Баш ийем, ушундай экен деген. Мисалы, да. Чубакажы ким? Чубакажы эмотивный как раз. Эмотивность, да. Мудрец. Да, эмотивность. Мудрец, эмотив. Эмотивность. Вот. Ну, вот люди склонны к религиозной деятельности, они близки к этому психотипу. Бирок баары эле эмес. Жок, баары эле эмес. Көбүрөөк кырсаң, прям чыныгы стероидтер көп да. Көбүрөөк стероидность бул баягы өзүн көрсөтүү, демонстрировать эткиси келген адамдарда. Дагы кандай психотип бар? Есть так, гипертим деп коет. Гипертим деген булар баягы аябай позитивдүү, аябай доброжелательный, жакшы сүйлөп берет, айтып берет, жакшы маанайда постоянно жүрөт. Бирок минустары булар деген эмеле кичине мындай жоопкерчилиги чектелген адамдар да. Булар гипертимдер эч кимге мындай жок деп айтпайт. Душа компания. Душа компания. Весельчак, добряк. Да, добряк, весельчактар. Жок дей албайм, кантеймен да. Булар деген рекламада, сатууда аябай мындай кесиптүү адамдар болот. Как раз стероид менен гипертимдерди алса, булар ошо эмеде, ушул сферада аябай ушундук адамдар. Ким бар дүйнө жүзүндө, Кыргызстанда? Гипертимдерден бул аралаш психотип. Эми көбүрөөк гипертимы көбүрөөк ким? Гүлзат Мамытбек? Гүлзат Мамытбек жок. Ал стероид? Ал эми стероидный, да. Стероидно-эпилептоидная скала, творческая личность. Стероид эпилептоид по? Да, стероидно-эпилептоидная личность. Потому что она быстро раздражается. Есть. Но творческая личность, да. Ким бар бизде? Кандай дедиңиз? Гипертим. Гипертимдерден ким бар? Душа компания ким бизде? Балким саясатчы бар, балким белгилүү адам. Саясатчылар арасында бар. Мен баракчамда
Facebook'ta политпортрет деген бар. Бірақ ошол жакта бүт саясатчылардын, кыргыз саясатчылардын, чет өлкөдө саясатчылардын сүрөттөрү бар, психологиялык сүрөттөрү. А чет өлкөлүктөр барбы, гипертимдер? Гипертимного склада. Тот же Макрон. Стероидный гипертимный есть. Примерно ошондой. Стероидный, да. Урматтуу айымдар жана мырзалар, силер психотиптер эмне экенин түшүндүңөр. Бирок дагы бир сыйра кайталап кетсекчи, мисалы, бизди көрүп отурган адамдар, мырза болобу, айым болобу, мен көрсөм мындай психотипте экенмин деп түшүндү да, анан менин күчтүү жагым кайсы жактан өсөм деп дагы бир сыйра кайталап койбойлу. Мисалы, паранояльный. Паранояльность бул лидерликке жакын адамдар. Балаңарды деле Башкарууга жакын адамдар. Булар чечкиндүү адамдар да мындай. Буларда бир максат бар. Бир нерсени көздөгөн максат бар. Ошонун аягына чыкмайынча булар эметпейт да, лидерлер булар. Каяка жакын булар? Булар эмеге, башкарууга жакын. Управление, башкаруу. Лидерство, саясатта болобу, бизнесте болобу. Ошол жака келиш керек. Ошол жака. Окей. Экинчиси. Эпилептоидный булар дагы администраторы, контролёрлор, менеджерлер, организатор, менеджерлер, аябай жакшы менеджерлер. Кризис менеджерлер буларчы. Эпилептоидный склад. Булар армияда болобу, атайын кызматта болобу, спортто болобу, ушул жакта тарапта иштешкен адамдар да. Стероиддер? Стероиддер булар творчествода, чыгармачылыкта. Актер, актриса, реклама, продажа, актер, кино, театрда жакын адамдар. Эмотивность деген булар баягы эмеге, динге жакын. Склонность к религиозной деятельности. Воспитание, тарбияда жакшы. Эме менен больницаларда иштегенге жакын да булар. Депрессивный, печальный, тревожно-мнительный булар аралаш психотиптер. Ар бирибизде бар. Процентов соотношение есть. Анан дагы г. Гипертимность. Гипертимность булар жанагы эмеде рекламага, продажага жакын адамдар. Сырткы келбетинен баскан тургандан карап эле айтса болот, психотипин айтса болот. Сүрөтчөсүн түзсө болот ал адамдын. Кол жазмасынан байкап эметсе да болот. Баса, кол жазма тууралуу. Кол жазманын үлгүсү болсо сиздикин. Ооба, мен азыр көрсөтөйүн деген сизге. Ыкчам түрдө эметсек болот да. Арсланбек байке менин бир жолу кол жазмамды көргөн, мага анализ берген. Мен аябай кыйналып турган убакыт болчу, ошодо чын эле мындай мен өзүмдү түшүнөм дегем да. Ар бир адам рефлексияда жашабаса болбойт болуш керек да. Ошо бизге бизге ойлонуш үчүн берген да, кээ бирөө ойлойт тамак жеш үчүн берген депчи. Жок. Бет бизге мээ үчүн берилген, боюш үчүн эмес. Ошон үчүн мен дагы көп ойлоном, өзүмдү изилдейм. Айымдар, силер дагы бактылуу болом десеңер, өзүңөрдү изилдегиле. Өзүңөргө жол тапсаңар эле болду, ааламга жол таба аласыңар. Ошон үчүн мен азыр экинчи жолу кол жазмамды Арсланбек байкеге берем. Эмне деп жазайм? Мен произвольно эле бир 4-5 сак, любой текст произвольный. Таалай, видеограф. Произвольный эле текст болуш керек. Сонун тартат. Анан аягына кол коюп койсоңуз. Мен врачмын, билесиз? Бираз. Врачтардын кол жазмасын дагы биз билебиз. Профессионалдуу деформация деген болот да. Мындай произвольный эле текст. Монтажды дагы сонун кылат. Мен обычный жазып коем, мен шашып жазгандай эле. Да, как есть мындай. Кол жазмам аябай кыскарып кетти деп банктагылар айтып жатканда, мен азыр узартып бердим бир аз способда. Вот эми боюнча, кол жазмасы боюнча. Чыдамкайсыз. Человек живет по принципу здесь и сейчас, дейт, азыр, дейт. Мындай созултуп иши созултуп бүткөнгө эмеси жок да. Чыдамкайлык жок. Это есть. Это амбиции есть. Творческие амбиции есть. Бул адамда интуиция аябай жогорулаган. Мүмкүн интуициясы бар. Ички сезими абдан аябай жогорулаган. Өстүрөт. Есть. Так, есть. Эми баягы такыр эле мындай жумшак, мындай эме деген жок.
бул адам бир моментте мындай чечкиндүү строгий болгонго аябай эметилген бар возможность требовательность аябай талаптарды коет дейт өтө требовательный дейт к себе и к другим дейт Ошондоймун. требовательность к себе и другим Съемочный группадан сурадым. өзүн мындай баалаган так не здесь Рефлексияда көп жүрөм, ошол барбы? самоанализа много самоанализ ну есть саморефлексия самоанализ көп иретте көп ойлоносуз боевая наверное боевая өзүнүн жемин жедирбейт Менин мисалы бетимди көрдүңүз да. Сүрөт бир аз башкача болгон. Азыр сүрөтүңдү сиз көрдүңүзбү же ошол сүрөткө кошумча болдубу? Нет. То же самое. Да, это то же самое. Потому что мен баягы сиздин сүрөтүңүздү караганда көрүп эметкен эле анализди эле сразу почерк менен салыштырып карап элечи. Бирок бул болжолдук сүрөт да. 100% эмес. 100% эмес. Абдан кызык. Мен сон негизи өзүбүздү канчалык жакшы билсек, ошончолук жашоодо жеңил болот экен да. Мисалы жолдошуңар менен деле сүйлөшүп атканда, ар бир эмоциясын карап, эмне каалап атат? Жини келгендин артында кандай эмоция жатат? Бул эмоция калппы же чындыкпы? Мисалы, мындай да ситуация бар болот да. Эркек сүйлөбөй эле сотко чукулап отурат. Эмне үчүн мага көңүл бурбайт, эмне үчүн мына мага эч нерсе эметпейт деп, айымдар ошодон чыр-чатак чыгарып, ажырашып кеткен учурлар да көп дагы. Бул жерде эркектин бир гана эмес, мен сага жаман кылам деп ойлогон жокмун. Сени сүйбөйм дегендин белгиси эмес, болгону гана мен өзүм ойлорум бар, өзүм жашоом бар дегендин белгиси. Айымдар, мырзалар бири-бирин окуй алышпайт экен да. Ооба. Эмоциональный интеллект деген болуш керек. Ошол үчүн айттыңызчы. Профайлингде биз үйрөтөбүз. Мисалы базалык эмоция, баягы сүйүнүч, радость деп коет да. Ошол кандай түрдө мындай табигый көрүнөт, естественный, искренний, кайсы жерде мындай жазалма болуп көрсөтөт. Бул баягы мимикалык мышцадан байкаса болот да. Мисалы карап туруп мындай күлгөн адам, мен сени аябай абдан сүйүндүм, сени көргөнүм дегенде оозундагы булчуңдар круговой мышца дейт. Анан көзүн тегерегинде булчуңдар иштеш керек. Көп иретте фото моделде саясатчылар оозу менен күлүп коет мындай деп коет. Көздүн булчуңдары иштебейт. Ошол жерде ошондо могул көздүн булчуңдарында, көздүн четтеринде да эме деп коет, складка деп буручтар болуш керек. Ошол белги бул баягы аябай искренний улыбка деп коет. Аны биз аң сезимибизди подсознаниябыз менен окуйбуз да турабы? Жок, мындай караса болот, көрүп эметсе болот да мындай карап. Көп иретте биз алданып калабыз. Мен сени көргөнгө аябай мындай эмемди депчи. Америкалыктын американский улыбка. Да. Ошо менен биягы менен эле көздөрү күлбөйт. Саясатчылардын, модельдердин улыбкасы деп коет да. Таң калуу бул деген аябай тез жүргөн эмоция. 1 секундага жетпеген. Эгерде мындай карап туруп мындай таң калып аткан адамды карап айтса болот, мындай көздүн алдындагы булчуңдар, анан оозунун тегерегинде булчуңдар эгерде чымырап турса, бул баягы фальшивый эмоция деп коет да. Ошондойбу бактылуусу. Ооба. Анан жанагындай жиркенүү эмоциясы. Баягы сени карап туруп мындай күлүп, мен сизди көргөнүмө аябай абдан мындай ыраазымын деп атат, но бирок мындай карасаң, байкасаң, могул жерде мындай ичинен мындай бырыш бар да, баягы. Ошол баягы жиркенүүнүн эмеси да, мимическая эмоция деп коет. Ошону карап сразу айтса болот. Жок, сиз мени көргөнгө аябай ыраазы эмессиз. Наоборот, кайра эметип атасыз депчи. Көп моменттер бар да. Ал үчүн биз профайлингде анатомияны окуйбуз. Анатомия лицевых мышц дейт. 43 мындай мимикалык эме бар, булчуңдар бар. Ошонун баарынын анатомиясын окуп, анан кандай эмоцияга кайсы булчуңдар иштетет депчи, ошонун баарын изилдейбиз да, айтабыз. Мисалы, бул адамда азыр моментте мындай нейтральный эмоцияда турат дейбиз. Коштоп атат, таң калуу эмоциясы дейт. Ал таң калуу эмоциясы бул искренний дейт, не фальшивый депчи. Көп иретте көп мындай колдонобуз да ушул эмелер менен, аспаптар менен, профайлингдин аспаптары менен.
Эми мырзаларга кеңеш берип кетсеңиз. Мырзаларга эмне жагынан кеңеш берсек болот? Мисалы, меники айымдар үчүн блог болуп атпайбы, мотивация жана. Бирок айрым мырзалар деле көрөт экен. Анан мен кечөө балам мынтип айтат. Мен кашым жакпай атат дейт. Мындай томолок болуп турат дейт. Мен деген кашымды анатомиялык ооба, мен кашымды ылдый кылгым келип атат дейт. Анан кыска кылып анан акшыйып карагым келип атат дейт. Мындай томолок болуп турган, формасы томолок болуп турган эме каш бул деген баягы эмеде гипертимдердин психотиптери да. Гипертимность дейт, доброжелательность, позитивность дейт. Түз болуп турган каш бул баягы эпилептоидтардыкы. Безэмоциональность, жесткость. Ошондойду каалап атат. Значит, он подсознательно хочет быть, выглядеть таким строгим, значит. Ну никак нельзя, не получится. Болбойт да. Көп иретте мен мырзаларга айтат элем, мындай ол эмоция, гнев деген эмоция жок болуш керек. Да, ачык болуш керек да, ачык. Неге? Не дегенде могул вот это эме мимиканы пугает. Коркутат да мындан. А көп эркектердики эпилептоидный склад ол эмоция да мындай. Безэмоциональный, анан күлчү, жылмайчы десең жылмай албайт. Не деген ушул эме го, мимика көнүп калган да, депчи. Бети менен эле коркутат да. Күлүп келаткан киши кабагы менен эле коркутат да. Бул дагы эме да. Мындай айтат, бул баягы уже привычка катары. Мимическая привычка деп коет да. Көнүп калган ушуга. Кичине мындай эме маңдайын жазып мындай десең, алга көнүп калган. Жакшы эле дейт, бирок ушуга көнүп алганда мынтип үңүрөйүп жүрө берет да. Мисалы, ал жакпайт. Мисалы, сизди чоң саясатчы чакырса, Трамп чакырса, же Путин чакырса, анан айтса да, урматтуу Адис, мени элге жагымдуу кылып берчи. Мени мындай бетимди өзгөртүш керек болуп атат. Мен азыр пластикалык хирургка барардан биринчи сизден консультация алгым келип атат. Эмнемди өзгөртүш керек? Бетимдеги түзүлүш кандай болуш керек? Түшүндүм. Мен мындай эме берет элем да. Мен эмне үчүн айтып атам? Мисалы, биздин саясатчылар барып көзүн алдырып атат, бир кызыктай кылыпчы, же дагы бир нерсени жазып атат. Мен карап туруп, мен эми эстетиканы түшүнөм да. Ооба, кеңеш катары мен айтат элем. Кеңеш катары. Эгерде сенин табигый психотипиң башка параноял болбосо, ошо параноялдын сапаттарын өзүңдө эметсең болот, воспитывать этсең болот депчи. Чечкиндүүрүк болуп, жестикуляцияңдагы поза тела деп коет мындай. Тон голоса должна быть уверенность. Поза тела. Уверенность должна излучать. Плечи не опущены, не сгорблены. Уверенный взгляд, плечи развернуты, тон голоса. Жестикуляция жесткая такая, мындай, уверенность да. Мындай искусственно муну эметсе болот психотиптичи. Мисалы, кашы кандай болуш керек, көзү кандай болуш керек, мына векасы чоң болуш керекпи, оозу кандай болуш керек? Жок. Мындай бир портрет барбы? Мисалы, Путинди жасап атышат го? Уверенность. Тон голоса уверенный, взгляд уверенный. Он никогда не прячет глаза, он прямо смотрит на собеседника. Вот. Жесты уверенного человека. А на лицо бети кандай болуш керек? На лице уверенность. Желание мурду, да, желание лидировать там да. Эч качан он глаза вниз не опускает, на пол не опускает. Подбородок все время приподнятый. Вот. Тон голоса, уверенность должна быть, чечкиндүүлүк болуп туруш керек да. То есть невербалдуу коммуникацияга көбүрөөк иштеш керек деп атасыз да, туурабы? Но все-таки мен эмнени түшүнө албай атам. Мисалы, саясатчылар же саясатчы болом деген адам эгерде бетин өзгөртөм десе картаят да, ал деле картаят, ал деле ботокс саят. Бул баягы искусственный болуп калат. Искусственный болуп калат да. Ну Путин өзгөрдү, байкадыңызбы? Эми мүмкүн өзгөртсө дагы баягы мүмкүн баягы кичине немножко физический недостатоктарды чуть-чуть исправить этпепчи. Но у него вот эти чисто естественные физические анатомические особенности есть. Калды. Да, калды есть. Тон голоса, баскан турганы есть. Лидерство искусственно воспитывать никак нельзя, не получится. Бул же бар же жок? Да, бул же бар же жок. Дагы бир мындай суроо да. Биз деген өмүр бою үйрөнөбүз. Өмүр бою окуйбуз, үйрөнөбүз. Анан кээ бирде мындай классташтарыңды көрүп калсаң, курсташтарыңды көрүп калсаң, мисалы мен
медакадемияда жүргөндө мен эч ким менен сүйлөшпөгөн, серая мышка бар го, өзүм менен өзүм деп мындай аябай обособленно жүргөн адам болчумун да. Мен үчүн социалдык байланыш түзүү аябай оор. Бирок азыр мен өзүм сет өтпөйсүн, министр ойдум, мен чыгармачыл жагымды өнүктүрүп үйрөндүм, ачылдым, керек болсо бир Кыргызстанга үнүм жетип атат, өзгөрөт экен го адам, өзгөрөт. Анан анын жашоосу, мисалы, аялдардын ар түрдүү жашоосу бар. Сенин өткөн жолуң, сенин азыркы абалыңа кандай таасир этет? Мисалы, аябай кээ бирөө жоготуулар болду, ошону адамдан кантип окуп билсе болот. Кээ бирөө жоготуу болду, кээ бирөөндө болсо өтө сыноолор болду, кээде дагы бирдеме болду. Ошо денесинде белги калтырабы? Же нейробаликасында? Физиогномикалык эме да, өзгөчөлүктөр. Физиогномика бул деген баягы адамдын мүнөзүн тышкы келбетиндеги анатомиялык өзгөчөлүктөр боюнча байкаса болот да. Мисалы, мен көп иретте мындай байкап калам да, адамдын о жаагында эме деп коет, орусча линия скорби деп коет. Линия скорби. Көп иретте мындай акырын сурасаң, сизде жоготуулар болду беле десең, эмнеси деп сурап атасыз депчи. Белгилерди мен көрүп турам десең, айтат, болгон дейт. Мисалы, мындай эме бар да, эме деп коет, баланы жоготуу, потеря ребенка деп коет. Эң жаман. Это есть тоже признаки, да, особенно над верхней губой, это поперечные складки, да. Ошондойду акырын сурасаң, Кечки материя. Да, если сурасаң, было дейт. А как вы поняли, дейт? Ну, вот эти физиогномические складки, они говорят о том, что была потеря ребенка у женщины, да, была. Көп иретте мындай байкаса болот. Адамды мындай китеп катары отургузуп алып эле окуй берсе болот да мындай. Көп уктаган адамды кантип билсе болот бетинен? Но сонное состояние. Тут никак вообще не уберешь эту мимику, да? Колдун формасы боюнча, түсү боюнча көп айтса болот да мындай. Иштемчил адамдын физическая рука деп коет, рука чиновника деп коет, рука бухгалтера деп коет. У вас, да, нельзя сказать, что не занимаетесь физическим трудом, вы занимаетесь. Цвет здоровья, да, этот цвет, это говорит о здоровье, да. Но особо физическим трудом там нет. Кээде идишчү. Да, вот есть. Иногда. Признаки. Да. Но можно сказать, даже потому как обувь стерта, подошва стерта, каблук стерт. Вот это характер человека, да? То есть все вот эти признаки можно, да, объединить и сказать. Примерно составить портрет человека. Урматтуу кайненелер болочоктобу, профайлингди окугула, урматтуу кыздар, турмушка тиердин астында. Ата журттун сурагандан да тышкары профайлингди окуп алсаңар өзүңөр эле жакшы болот. Бул адамды билип таануу да. Ооба, өзүңөрдү биринчи ирет билип тааныйсыңар. Эми мындай аябай көп кызыктуу маалыматты айттык. Билбейм, мен дагы көп саат угуп отура бергендей болуп. Азыр вот Кыргызстандын айымдарына мындай өзүңүздөн жүрөктөн чыккан сөздөрдү айтып койбойсуздарбы? Билимге умтулуш керек. Билим бул күчтүүлүктү белгиси да. Эгерде билимсиз болсоңор, алсыз болосуңар. Билимге умтулушун адам айымдар. Рахмат. Айымдар, Арсланбек байке, курстар бар, консультациялар бар. Эгерде бизнесиңер бар болсо, ал жерде мындай кадрлар менен бир суроолор болсо, келип кетип атышат, окубай атышат, кадр ала албай атам. Ошо HR боюнча профайлингди окусаңыздар болот. Банкта иштесеңиздер дагы, кайсы бизнесте болбосун, кайсы жашоодогу суроо болбосо да, баарына профайлинг жардам берет го деп ойлойм. Же жеке консультацияларга деле жазылсаңыздар болот. Бул коопсуздуктун эмеси да мындай, гранты да, профайлинг коопсуздук. Психологиялык жактан коопсуздук. Эң сонун. 1 саат билинбей эле өтүп кетти. Сиздерге ийгилик. Айымдар, мырзалар,
видео кызыктуу болсо сөзсүз бөлүшүп койгула. Бул видео кимге керек, сиздер гана билесиздер. Ошол адамга жиберип койгула. Комментарийге суроолоруңарды жазгыла. Кызыктуубу, кандай суроолор болду, мүмкүн болушунча Адис өзү жооп бергенге аракет кылат. Эмемде контакттарымды калтырып кетем. Контактыларды биз сөзсүз описанияда калтырып кетебиз. Инстаграмын катталып, суроолорду жеке берсеңиздер болот. Көрүп бергениңиздерге рахмат. Рахмат.
профайлингти окугула урматтуу кыздар.